Аялдарга коомдук, саясий, социалдык экономикалык жактан көмөк көрсөтүүнүн үстүндө иш жүргүзүп келген Кыргыз Республикасынын Аялдар конгресси 1993-жылы 28 майда түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин 75 долбоорду иш жүзүнө ашырып, 7 облустук, 42 райондук жана шаардык, 59 айыл өкмөтүндөгү филиалдарда өз ишмердүүлүктөрүн ийгиликтүү улантып келет. Аялдардын коомдук абалын жакшыртууда жана улуттук программаларды жүзөгө ашырууда Аялдар конгресси алгылыктуу иштерди жасады жана бүгүнкү күндө да бул багыттагы иштери кызуу жүрүүдө. Алардын айрымдарына токтолсок, аялдар арасында бизнес ишкерлери пайда болду. Бизнести ачуу үчүн каржылык сабаттуулукка, насыя алуу мүмкүнчүлүгү, лидерлик сапатты ачууга, пикир алмашуу технологиясына окутуу жүргүзүлдү. Буга бизнес инкубациянын ачылышы ушул күндө да жигердүү иш жүргүзүп жаткандыгы зор далил болуп эсептелет. Бизнес инкубаторду түзүүдө Кыргызстан Аялдар конгресси дүйнө жүзү боюнча алдыңкы лидер. Азыркы кезде 25 бизнес инкубатор 2700 адамга жумуш ордун табууга шарт түзүп берди. Тигүүчүлүк жана дизайн, компьютердик курстар, бизнес пландаштыруу, маркетинг жана менеджмент, коомдук сүйлөөнүн ыкмалар багыттары боюнча уюштурулган акысыз курстар ийгиликтүү өтүүдө. Билимдүү аял билимдүү келечек ураанынын алдында 40 000 айым атайын окутуулардан өтүштү. Булар учурда алган билимдерин өз ишинде колдонуп жатышканын Кыргызстан Аялдар конгресси сыймыктануу менен баса белгилейт. Кыргызстан Аялдар конгресси жаңы жумуш ордун түзүп, бизнести ачабыз дегендерге да 5 000, 10 000 доллардан грант берүүдө. Буга катар аялдардын гендердик укугун бекемдөөгө, айыргычтактагы аялдарга колдоо көрсөтүүгө арналган агробизнестеги аялдар эл аралык долбоору ийгиликтүү өтүүдө. Алсак, Шопоков атындагы бизнес инкубатордун имаратындагы аялдар борборунда үй бүлөсүндө көйгөйү бар аялдар үчүн ар дайым юридикалык, психологиялык кеңеш берилип, реабилитациялык жардам көрсөтүлүп келет. Кыргызстан аялдар энциклопедиясында да кыргыз мамлекетин өнүктүрүү үчүн үзүрлүү салымын кошкон аялдардын эмгектери, жетишкендиктери чагылдырылган. Бул китептеги өзгөчө өтөлгөлүү өмүрү бар каармандардын ар биринин кайгы кубанычы, ак эмгек алга сүрөп жеткен жеңиши жана жеңилүүсүнөн токулган кызыктуу жашоосу баяндалат. Кыргызстан Аялдар конгрессинде 5,5 миллиондон ашуу мүчө бар. Алардын катарын каражат жактан көз каранды эмес болгон уюмдун мүчөлөрү, дасыккан адистер жана ийгиликтүү айымдар толуктайт. Кыргызстан Аялдар конгресси ар дайым тынчтык, ынтымак жана туруктуу өнүгүүнүн жолунда. Алтын апам, Кутман апам кымбатым, жүзүң жаят, нурун чачат биз үчүн. Өмүр берип ушул күнгө жеткирген менин апам, асыл апам, урматым. Амансыздарбы? Ардактуу асыл зат апалар, жалпы айымдар жана мырзалар. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые гости. Добро пожаловать на торжество, посвященное Международному женскому дню, а также энциклопедии «Женщины Кыргызстана». Дать аплодисменты, это стоит того. Жаз жыттанга наз жыттанга берилени, жазды силер алып келдиңер деп, мына ушул жаз майрабыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Кыргызстан Аялдар конгресси жалпыңыздарды 8 март майрабыңыздар менен куттуктайт. Куттуктайбыз, кол чабуулар болсун. Поздравляем всех наших прекрасных дам, благодаря которым весна у нас не только на улице, но и здесь тепло в наших сердцах. Эң туура, анткени бүгүн мына ушул залда биздин Ала Тоғуздун асылдары, ардактуу ийгилерибиз, ошондой эле биздин өлкөбүздүн гүлдөп өсүшүнө салым кошкон жалпы асыл зат айымдар отурат. Дагы жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. И под ваши несмолкаемые аплодисменты приглашается президент Конгресса женщин Кыргызской Республики Замира Акбагышева. Айымдар жана мырзалар, урматтуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретари Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович, бүгүн Кыргызстан Аялдар конгрессинин атынан баарыңыздарды чын жүрөктөн эл аралык аялдар күнү менен жана Кыргызстан айымдары энциклопедиясынын чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Дорогие сестры, матери, современницы, позвольте от имени
Конгресса женщин Кыргызстана искренне, сердечно поздравить всех вас с наступающим Международным женским днем. Бүгін сіздер малымат алдыңыздар. Қырғызстан аялдар конгрессы 1,5 миллион мүшесі бар. Қырғызстан айымдар энциклопедияның татықты қармандар қатары сіздер дағы Қырғызстанның өнігісіне, стабилділігіне өзіңіздердің чоң салыңыздарды қошып жатасыздар, урматтуу айымдар. Мына 7 областық, 42 райондық, 56 айылдық филиалдарда Қырғызстан аялдар конгрессінің өкілдері, активистері, Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров мырзаның саясатын қолдап, экономикаға өнігісіне салым қошып атқан уақыт. Билимдүү аял бұл билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут, билимдүү Кыргызстан. Мына ушул уран менен Кыргызстан аялдар конгресси казыркы учурда ушул 29 жыл күн сайын, түн сайын, ай сайын биз ушу аялдар үчүн билим берип аракет кылып аткан. Эгерде Кыргызстан аялдар конгрессинин мүчөлөрү бир айымга жардам берсе, бул бир үй бүлөгө жардам берген кетет. Дорогие сестры, сегодня я хочу особые слова искренней признательности сказать уважаемому послу, чрезвычайному полномочному послу Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике за поддержку нашего проекта со Всекитайской Федерацией женщин госпоже Ду Дивень. Наши аплодисменты. Вы знаете, когда Ду Дивень приехала сюда, она сказала: я буду поддерживать женские инициативы не только как посол, но и как женщина-посол. И вы знаете, где бы ни были наши женщины, наши сестры, они всегда находятся на передовой позиции. Мы вас всех очень любим. Урматтуу айымдар, бүгүн өзгөчө күн. Мына Кыргызстан айымдар энциклопедиянын презентациясы болуп, ар бириңиздерге ошол китепти бүгүн тапшырдык элек. Бул китепте жалаң гана жемиштүү жеңиштерден токулбастан жеңилүү дагы болуп, ошо жеңилүүдө кыйынчылыктарды өз башына өткөрүп, кыйынчылыктарды жеңе билген мыкты инсандар дагы ушул китепке кирди. Кыргызстан айымдар энциклопедиясы дүйнө жүзүн багындырдык десек туура болот. 5 жылда бир жолу чагырчу элек, азыр мына 30 жылдыкка деп 300 мыкты айымдын таржымалын, биографиясын киргиздик. Ошондуктан урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн ыйык күн, биздин бүгүнкү чоң чогулушубузду Кыргыз Республикасынын гимни менен баштабасак болбойтпу. Звучит гимн Кыргызской Республики.
Аны эмесе урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретари Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбековичке сөз берели. Саламатсыздарбы, арбаңыздар, кадырлуу айымдар, апалар. Биздин заманга чейин эле Кыргыздын апалары, аталары, бала чакасы, наркы салты ошол эле учурда, ошол эле мезгилде ыйык бийик сөздөр менен бирине бири каалоосун жеткирчү экен. Мен ошол 100 жыл мурдагы эле элибиз таралаган сөздөн айткым келет. Бир аксакалыбыз көлдө жакшы улгаят экен, мырза болуп улгаят экен, жакшы кийинип, жакшы тамактанып, жакшы атты минип, касиетке жетип, айтканы ишке ашып, айылдагылар балдарынын аттарын коюп, мал жаны жоголсо, аксакал малдан ажырап калдык, кайдан табабыз деп акыл сурап, төрөбөгөн аялдар болсо дубасын угуп, айтор чоң касиетке, кадырга жетет. Мансаптуу боло баштайт, ары басса да, бери басса да эл каптап жүрөт. Мансап кимди гана жолдон чыгарбайт, каада күтө баштайт, оочолоно баштайт. Ошондо жанына байбичеси келип, аксакал карыям, кичине жыдып аткан жокпузбу? Корого келген көп жаштарды тоготпой, жаныңа нарктууларды жолотпой, эмнегедир акыркы мезгилде текеберленип баратасың, десе баягы аксакал чыртый түшүп, ургаачыда эмне касиет? 3 маал берген чайыңдан башка, 3 катын менен кошулуп айткан айыңдан башка эмне касиетиң бар? Ийне каякка барса учук аркасынан ээрчит деп терс сүйлөп койгон экен, байбичеси таарынып калат экен. Аксакал жакшы касиетке жеткен экен, көлдүн үстү менен барса да буту сууга малынбайт экен. Ошол байбичеси таарынган күнү эртең менен туруп, малдашын уруп, намазын окуп, атын токуп, көлдүн жээгине келип, ортосуна барып, жайдамазын жайып, намаз окуп кирет, буту кызыл ашыкка чейин суу болуп калат. Кудай сакта эмне болду деп үйүнө келип, унчукпай жатып алат. Таң атат, экинчи күн келет. Экинчи күнү дагы көл жээкке барат. Ортосуна чейин барып, жайдамазын жайып, намаз окуп кирет. Кыргызча айтканда куу такымга чейин, азыркыча айтканда тизеге чейин суу болот. Окуй, касиетим каякка барат деп, а күнү да чочуп, маанайы пас, сабыры сус, сиркеси суу көтөрбөй, көп сүйлөшкүсү келбей келип, ары карап жаманып жатып алат. Үчүнчү күн дегенде, о Кудай деп таң атпай туруп, малдашын уруп, намазын окуп, атын токуп, көлдүн так ортосунда келип, намазын окуп кирет. Киндикке чейин суу болот. Шалбырап үйүн кастай келе жатса, алдынан байбичеси тосуп чыгат. Чалым, жылаан чакпай, жылкы теппей, таң атпай, сабырың сус, сизге не болду дейт экен. Дегенде аксакал жер карап, өткөн күнү экөөбүз бир аз чырлаша кеткенден баштап акыркы 3 күн бою малынып атам сууга. Биринчи жолу кызыл ашыкка чейин суу болдум. Экинчи жолу тизеге чейин, мына бүгүн киндикке чейин суу болдум. Айланайын байбиче жаактан жаңылып, кебимден жыдып, акылдан айнып баратамбы? Ушуну жандырып берчи, эмне болуп атат ушундай? Ургаачы жансың го, эстүү жансың го. Сөөгүң таза жан элең, сөзүңдү угайынчы дейт экен. Ошондо жаштарга жакшы көңүл бурбай, малдашыңды адатынча урбай калганыңда, бу чалым эмне болуп баратат деп, байланган жоолугумдун астын бошотуп эле койдум дептир. Сен ошо күнү кызыл ашыкка чейин суу болдуң дептир. Экинчи күнү сенден кеңеш истеген адамдарга саламың түз барбай, тетирленип, элди күттүрүп, чепкениңди беймаал жамынып чыгып калганыңда, бу чалым пайгамбар жашына жакындаганда камгактай делдектеп калабы? Бул эмнеси деп
жоолугумду шыпырып кежигеме түшүрүп эле койдум дептир. Sen ошого чейин тизеге сууга чейин сууга малындың дейт экен. Үчүнчү күнү сен 70-тен өтүп пайгамбар жашына жетип, атты минсең эки жакты карап, чачыңды бөлүп тарап, кайра күскүнү карап, Кудая тобо карыган кезде көп корого келген кыз келинди чекесиненөөп калганда, өлүңдү көрөйүн бу чалым карыган эмне болот? Ушинтип элди уят кылабы деп, кичине жаман көрүп койдум эле дептир. Ошондо сен киндикке чейин суу болдуң дептир. Чындап жаман көргөндө чөгүп өлмөксүң дептир. 9 азаптын барын көрүп өлмөксүң дептир. Дегенде баягы аксакал кол чапсаңар чаап алгыла. Ошондо баягы аксакал илгеркичи айтканда кемерин чечип, азырча айтканда курун чечип мойнуна салып, "О Кудай, жараткан мени куурайдын түбүнөн тапкан турбайбы, касиеттин баары ургачыда жаткан турбайбы? Биз эркек казыкка байланган торпок экенбиз, тегеренип жүрө берген. Сен казык экенсиң" деп кыргыз журтунда эркек менен ургачысы, эркек менен айымы тең ата болуп журт башкарган, эл башкарган. Канекей, Сайкал, Кызкуялы, Жаңыл Мурза, Кишимжан. Андан беркилерин эле айталы, Курманжан Даткажебиз. Бир гана кыргыз аял баласын даргасып атканда, "Айланайын балам, ажалды тике кара. Мени уят кылбай өлгүнүң, ажарды мени жер каратпай өлгүнүң" деп. Кайсы бала ушинтип эне айтат. Бул туу жугар дубанды бузган кыргыздын аялдары айтат. Бул тарыхый чындык. Көп болсо 150 жыл мурдат ошону көргөн кишилердин тукумдары балким залда отурат. Андан кийинки заманда айталык. Зууракан, Керим бүбү, мына Стрельникова деген эжекебиз болгон. Бир эмес эки жолку социалисттик эмгектин баатырлары. Курманжан Жатка, Чолпон Баякова, Жылдызхан Жолдошова. Буларды капка салсаң шибегедей болду тешип чыга берет. Акыйкатты айтып, ушундай аялдарыбыз көп. Тири карак, чыйрак. Бизде Кыргызстанда бирдеме деп койсоң эле аялдардын укугу, феминизм, аялдарды басындат дейт. Басылмак турсун башыбызга туруп, бийликти башкарып, ийгиликтүү башкарды да. Мына кыргыздар аялдар жөнүндө, кыргыздын бектери, хандары ушинтип айтчу экен. Ушинтип тилек айтышчу экен. Экөөбүз сөз менен бактылуу бололук, дасторкондон жолугалык, таалайлуу бололук, балдардын өмүрүн үзүн көрөлүк деп түшүп кетиш оңой эле. Мен үчүн деле ким үчүн болбосун. Аялдар көтөргөн ак элечек апаларым отурат. Айланып кетейин элечектин касиети. Элечекти жазып жиберсе эки баатырга кекпин болот. 40 кишиге дасторкон болот апакай. 40 баланын белин бууса болот. Боз үйдүн шаңгырагын бекитсе болот. Бул кадимки эле курал. Ошон үчүн Кыргызда айбийир ачылбасын, апалардын элечеги жазылбасын. О Кудай, ыйык сактайлы, бийик сактайлык, апаңдын баскан таманын астында бейиш жатат деп кыргыз бекеринен айтпайт. Ошол эле учурда Кыргыздын айымдары кашка болуп, эркек менен жол талашып, биринчи аттанып, камчыны коңмай карбап, найзаны бөктөргөн эмес, эркектерге жол берген. Кыргыздын эркектери да кашкайып алып, келиндерди тапшырма берген эмес. Кайнатан эч качан Кыргыздын кайнатасы Кыргыздын келини менен сүйлөшкөн эмес. Керегем сага айтам, келиним сендук деп бетин карай албай айткан. Кайнаталар, кайнагалар келинден уялып турушкан. Gelin girip ketkeneyin giriş tozak aylangан. Gelin çıkmayınca erkek kişi hambi, bekbi gire almay turgan. Kırgızстан apalarında bir kasiyet var. Arça tüte düşöt. Arı tileklerini aytat. Ulgayıp kalgan yaşında bir aksakal baybiçe erkek balalı oluşat. Kartayıp kalgan görgön balanı karaga çokutpay, kölökö jenge jatkırıp, köngül okuuna koşsun dep, günügen ulak tarttırıp, ardaktap, batırda kılıp östürüşöt. Kudayдын tilegi bергeni бар экен, баладагы имандуу болуп чоңоёт. Карып калып, катуу ордуга чалыгып калышат. Ошондо баласын көрөлүк, келин жумшайлык деп үмүттөгөн байкуш байбиче. Ушу бир тоон ашып барсаң,
Суу бар екен, ошо сууну ичсек биз дагы айыгып калат экенбиз. Балам эми аттан дейт экен. Баласы 40 ашып, 40 кечип, суу кечип аттанып жүрүп, баягы мүрөктүн суусун табат. Гөнөчөккө куюп алып келатып, бир бактын түбүнө келип уктап калат. Таштан кыйшайып, баягы гөнөчөктөгү суу төгүлүп, агып калат. Агып калып, акыры барып бир барактын түбүнө куюлуп калат. Бала ойгонсо суу жок, суунун тагын караса бир дарактын түбүнө куюлган экен, ал жап-жашыл арча болуп, жашарып, жыты буркурап өсүп калат экен. Баягы бала барып, арчадан 5-6-ны үзүп алып, апасы келип, атасы апасы кыйын акыбалда экен дейт. Келип, баягы арчаны түтөткөндө, кереметтүү бактын, кереметтүү дарактын, кереметтүү арчанын жыты апа атасы да жан киргизип, чыйра алып, айыгып кетишет экен. Ошондон тартып кыргыздын апалары арчаны үйлөрүнө түтөтүп, арчадай жашыл өмүрдү тилеп, биздин Кыргызстандын аймагында эле 90дон ашык арча аралашкан жердин аты бар. Ак арча, көк арча, ала арча деп кете берет. Беле арча, каптама арча деп. 100дөн ашык аты бар. Кандай белги? Мына ошол ыйык белгиди силердин колуңардан арча түтөтөбүз. Же эмне Кыргызда эркек түтөтүп аткан арчаны көрдүңөр беле? Жалаң апалар түтөтөт. Жалаң айымдар түтөтөт. Азыркынын сөзү бар. Аялдар жылмайса, аалам жылмаят деген. Жүзүңөрдөн эч качан жылмайып кетпесин. Бүгүн филармониянын булуң бурчунун баары күлүп турат. Себеби силер отурасыңар. Апалардай, эже карындаштардай өтө назик, ар кайсы оор, кыйын акыбалды кан тамырынан алып барып жүрөгү менен өткөрөт. Баланы өмүр бою апа гана күтөт. Апа гана өмүр бою кызын ойлойт. Эки баласы ынтымаксыз чыкса ортосунда чайналып өтөт. Атанын аны менен иши жок. Касиетиңерден айланайын апалар, эжелер, бир туугандар. Майрамыңар кут болсун. Замира эжекебизге чоң ийгилик каалап, жылыга ушул китебин жарыялап чыгарып турсун. Каармандарды жазып турсун. Силердей каарман жок. Келаткан мартыңар. Силерди бир эле март күнү гүл берип кутулабыз, бирок күнүгө берсек да аздык кылчудай. Кара жашыңарга карабай Кудайым башыңардан ашкан бактыны берсин. Майрамыңыздар менен. Сүйүнбек Сапарбекович, сизге ыраазычылык, кол чабуулар болсун. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мына сиздердей эле могу ага элечек апалардай Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Максутова Кадыржан апаны энциклопедия «Женщины Кыргызстана» энциклопедияга чыгардык элек. Анда эмесе урматтуу Сүйүнбек Сапарбековичке ошол китепти дүркүрөгөн кол чабуулар менен китепти тапшырып койсок. Вручаем под ваши несмолкаемые аплодисменты. Кыргызстан аялдар конгрессинин энциклопедиясы. Разрешите пригласить на сцену чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике госпожу Ду Дэйвэнь. Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике господина Саид Харази. Руководителя представительства Россотрудничества России в Кыргызстане Нефёдова Виктора Леонидовича. Урматтуу Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Акбакышева айым. Урматтуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
секретаря Касмамбетов Мирза. Импату Тастор Майраныздар менен кутукутайм. Я очень рада возможности вместе с представителями женщин Кыргызстана отметить Международный женский день. От имени посольства Китайской Народной Республики в Киргизской Республике и от себя лично сердечно поздравляю всех вас и в вашем лице всех женщин Киргизстана с прекрасным праздником 8 марта. Хочу выразить также поздравления Конгрессу женщин с выпуском нового тома энциклопедии женщин Кыргызстана. В Китае говорят, женщина – половина неба. Мы высоко оцениваем важную роль китайских и киргизских женщин в продвижении социально-экономического развития стран. Рассматриваем сотрудничество в сфере женщин важную часть китайско-киргизских дружественных отношений. На протяжении многих лет Конгресс женщин Киргизстана сохраняет тесное взаимодействие всей Китайской Федерации женщин как по двусторонней линии, так и в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества. В августе прошлого года при помощи Всекитайской Федерации женщин и посольства Китая в Киргизстане Конгресс женщин Киргизстана официально открыл в Бишкеке учебно-производственный швейный центр. Только что мы посмотрели в маленьком фильме. И мы присутствовали на церемонии открытия этого центра и убедились в том, что центр станет новой, уникальной платформой для женщин Киргизстана в повышении трудовой способности. И мы убеждены в том, что этот центр поможет повысить социальное положение женщин Киргизстана в целом. И, конечно, этот центр надо все время поддерживать. Посольство Китая обещает, что будет такая поддержка со стороны посольства постоянно. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном. Благодаря 30-летним усилиям обеих сторон Китай и Кыргызстан стали поистине добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями. Китай всегда поддерживает Кыргызстан идти по пути развития выбранному киргизским народом с учетом своей реалий в стране, твердо поддерживая усилия правительства Кыргызстана для защиты суверенитета, территориальной целостности и для поддержания развития своей страны. И в свою очередь китайское правительство всегда предоставляет посильную помощь для Кыргызстана. Я здесь работаю послом уже 3-й год. Я на себя очень так четко, ясно почувствовала, когда киргизская сторона нужна помощь, ну, как в борьбе против пандемии, китайское правительство первым протянуло руку помощи. Предоставили и материалы, и вакцины, но все возможное. Совсем недавно президент Кыргызстана Садыр Джапаров совершил свою первую поездку в Китай. Принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. И очень важно, во время этой поездки состоялась первая официальная встреча между председателем Китая господином Си Цзиньпином и президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым.
Лидеры наших двух государств достигли важных договоренностей по дальнейшему развитию китайско-киргизских отношений и в особенности по высококачественному строительству инициативы «Один пояс, один путь». Наши лидеры указали главные направления дальнейшего развития китайско-киргизских отношений всестороннего стратегического партнерства. И эта встреча очень вселяла у нас уверенность в том, что китайско-киргизские отношения, которые уже прошло 30 лет, которые уже вступило в новую эпоху, обязательно получает новое развитие, и наше сотрудничество, наши отношения обязательно принесет большим пользам народам наших двух стран. Хочу отметить, что в ходе встречи лидеров была подчеркнута важность сотрудничества в сфере женщин между Китаем и Кыргызстаном. Они специально подняли этот вопрос, потому что женщина – это половина неба. Значит, когда наши женщины наших двух стран дружат, сотрудничают, значит, отношения между нашими странами будут укрепляться и углубляться. И поэтому мы полны уверенности в том, что наступит новый этап взаимодействия между женскими организациями наших двух стран. Женщины Китая и Кыргызстана будут вносить больший вклад в развитие двух стран и в построение сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Китай, Кыргыз, мамиринне, жаргин, киричек, калайбис. Bismillahirrahmanirrahim. بسیار خوشحالم از اینکه امروز در جمع بخشی از زنان قرقیزستان حضور پیدا می‌کنم و از این بابت بسیار خوشحالم. Бүгін бұл конгресске, аялдар конгрессіне қатысып жатқаныма аябай қуаныштамын. پیشاپیش هم روز جهانی این اولین باری است که از ابتدای حضورم در قرقیزستان در چنین کنگره بزرگی و در چنین جمعی حضور پیدا می‌کنم. Мен Қырғызстанға келгенде бірінші алғаш рет ушундай іс-шараға қатысып жатам. مایلم در همینجا در پیشاپیش روز 8 مارس روز جهانی زن رو به همه زنان قرقیزستان تبریک عرض کنم. Уақыттан пайдаланып, келе жатқан 8 март майрамыңыздар менен бардық Қырғызстан аял затын, енелерді, апаларды құттықтап кетмекшімін. امروز زنان در همه عرصه‌های اجتماعی و در عرصه‌های جهانی فعال هستند و ما به این فعالیتشون افتخار می‌کنیم. Учурда аял заты бардық тармақтарда, жашоонун бардық тармактарында активдүү иш алып барып жатат, жана бул бизди аябай кубандырат. در جمهوری اسلامی ایران هم زنان از نقش بسیار İran İslam Respublikasında da ayalдар жашоонун көп тармактарында, өзгөчө илимий тармакта, техника тармагында, өнөр жай тармагында, саясатта, экономикада өзлөрүнүн активдүү иш алып келишет. امیدوارم انشالله در آینده نزدیک ما بتوانیم Мен үмүтүм чоң, жакын арада Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин күч аракети менен эки мамлекеттин ортосунда аялдар, айымдар ортосундагы карым-катнашты тереңдетебиз жана бул жаатта жакшы алдыда жакшы иштерди алып барабыз деген үмүтүм зор. Уақыттан пайдаланып Замира Акбагышева айымдын ушундай бир жакшы иш-чараны өткөзүп жатканына, ушундай бир конгрессти өткөзүп жатканына терең ыраазычылыгымды билгизип кетмекмин. Бул айымдардын активдүүлүгүн көрсөткөнгө жакшы бир учур болуп саналат. ما الان 30 سال برقراری روابط ایران و قرقیزستان رو داریم. Быйылкы жылы Иран менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилейбиз жана бул иш-чаранын алкагында көптөгөн тармактарда, өзгөчө ушул аялдар тармагында да бир жакшы иш-чараларды өткөзөбүз деген үмүтүбүз бар.
Дагы бир ирет бардыгыңыздарга чоң рахмат. Келе жаткан майрамыңыздар менен жана ушундай бир жакшы конгрессти уюштурган уюштуруу тобуна да өзүмдүн тирек ыраазычылыгымды билгизем. Дорогие и любимые наши женщины, уважаемые участники этого торжественного мероприятия, разрешите мне от имени посла Российской Федерации, от имени посольства, от имени Россотрудничества поздравить всех вас с этим замечательным международным праздником. И каждый праздник всегда замечателен тем, что дарятся подарки. Где-то материальные, где-то душевные, творческие. И я хочу вам сообщить сегодня, что специально к 8 марта посольство Российской Федерации и Россотрудничество организовали подарок для всех женщин Киргизии. Мы выписали из Санкт-Петербурга, замечательного города, замечательный молодежный ансамбль с таким вкусным названием «Бисквит». Это подарок от России и от посольства. Но поскольку вы знаете, я последние 4 года все время принимаю участие в праздновании этого замечательного праздника и поздравляю женщин Киргизии, у нас сложилась традиция, что мы всегда от Россотрудничества вручаем книги. Как говорят, книга – лучший подарок. И я хотел бы сейчас вручить президенту Конгресса женщин Киргизии вот эту замечательную книгу «Россия державная». Мы все очень признательны и благодарны вам. Громкие, бурные, дружные аплодисменты. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздер билесиздер, ушу татыктуу каарман катары китепте ар бир ушул элчинин сиздерге болгон каалоо тилектери бар. Анда эмесе сиздер дүркүрөң кол чабуулар менен колдосоңуздар, биз ошол китепти биздин элчилерге тапшырып коелу. Энциклопедия вручается чрезвычайному и полномочному послу Китайской Народной Республики, большому другу Кыргызстана, человеку, который очень много сделал по китайско-кыргызским отношениям, женщине-лидеру, госпоже Ду Дивей. И это все под сопровождением ваших аплодисментов. Госпожа Ду Дувейн, поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. Чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Иран господину Саид Харази. Благодарим чрезвычайных и полномочных послов Китайской Народной Республики и Ирана в Кыргызской Республике. Руководителю представительства России в Кыргызстане Нефедову Виктору Леонидовичу. И отдельная энциклопедия нашим стратегическим партнерам, представителям Россотрудничества. Урматтуу айымдар, дорогие сестры, современницы, самые лучшие дамы Кыргызстана. Также мы передаем пламенный привет от представителей здесь присутствующих, от представителей Казахстана, посольства Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Великобритании. И мы сейчас начинаем новый большой проект с Франции, представительство Франции здесь в Кыргызстане Актеда, руководитель здесь Шарипа Джумабекова сидит. И мы намерены сделать очень большой вклад в дело развития гендерного равенства здесь в Кыргызстане. Я еще раз хочу сказать слова искренней признательности всем дамам, которые здесь присутствуют, всем нашим любимым матерям. Пусть у вас всегда будет в доме тепло, на сердце всегда будет тепло, и пусть наш Кыргызстан
будет развиваться и дальше. Урматтуу айымдар, Кыргызстандын түбөлүктүүлүгү үчүн сиздер иштеп атасыздар бүгүн. Кыргызстандын ушул дүйнө жүзүндө эң бийик деңгээлдеги мамлекет кылалы деп сиздер күнү түн иштеп атасыздар. Ошондуктан ар бириңиздерге бүгүн биз Кыргызстан аялдар конгрессинен таазим демекпиз жана Кыргызстандын айымдарына данк. Президент Конгресса женщин Кыргызской Республики Замира Аббадышева с цветами под ваши аплодисменты.